Жылдын башында чындап эле алешимдик кетти, катачылык кетип калды. Шашылыш түрдө жаңы жылда ошол өзгөртүлгөн туу менен, ой менен ошол иш-чаралар жасалып кетти да. Азыр болсо жогорку кеңеш кабыл алган өкмөт анын негизинде бекитилген жобонун, техникалык жобонун негизинде бул туу илинди. Мындан аркы туулардын баары ошол бир жерден бир стандарт менен жасалат, даярдалат. Ал эми бардык мамлекеттерге түздөн түз эртеңден баштап өзгөрткүлө деген эч кандай тапшырма, буйрутма эч кандай жок. Бул кадыр эсе өзүнүн нугу менен кете берет. Айрым документтерибиз дагы өзүнүн мөөнөтү бүткүнгө чейин эски туулар менен жүрө беришет. Анан да бир жолу кайталайын, силер сурап калдыңар, эмнеге президент качкан жок деп. Биринчиден туубуз толугу менен өзгөргөн жок да. Туунун өзөгү сакталды, туунун нуру, күнү, түндүгү сакталды. Айрым түзөтүүлөр менен, айрым оңдоолор менен. Ошол себептен эгер бүт өлкөбүз боюнча алмаштырып атсак бир жөн, булар кадыр эсе күнүмдүк жумушка эле айланат жана ошондуктан президент бул иш-чарага катышкан жок. Эмнеге 1-январда ошол 3 бурчтуу нурлар болгон дизайн илинип калды? Мен ошон үчүн айтпадымбы, алешемдик кетти деп, каталык кетти деп, шашып кетишти деп. Ошон үчүн 1-январда ушу жаңы өзгөртүлгөн туу менен чыгалы деген ой тилек менен чыгышса керек. Түшүнүктүү. Аны моюнга алып отурабыз биз.